Ушул 78-жылдары ушулган Ариет тобунун негиздөөчүлөрүнүн бири, уюштуруучулардын бири болуп эсептелем. Негизинен бул Ариет тобу 1978-жылдары, 77-жылдары ушул уюшулган. Анын уюшулганын негизги себеби биз ошол топтогу катышуучулар Абдымалап Төрөбеков, Разак Абдыкадыров, анан мен үчөөбүз Ош педагогикалык институту деп аталат эле азыркы Ошку. Ошондо музыка факультетинде бир группада окуганбыз. Анан ошол студент кезде эле ошол анча-мынча обондорубуз жаралып, эл алдында гитара менен, аккордеон менен ырдап жүргөнбүз. Анан өзүбүздүн максатыбыз бар эле ушул окууну бүтсөк, өзүбүзчө бир топ уюштуруп, бир анан атын коюп, бир элге өзүбүздү бир тааныштырсак деген ойлорубуз бар эле. Ал ойлорубузга негизги себепкерлер ошол учурларда чыккан Битлз, ошолорда чыккан баягы Россиядан чыккан Самоцвети, анан кийин Песняри, өзүбүздүн эле коңшулаш республикадан чыккан Ялла деген группалар түрткү болгон. Биз эле ошондой кылып өзүбүздүн республикадан, өзүбүздүн областтан, райондон чыгып бир элге таанысак деген ой максатыбыз бар эле. Ошол ой максаттарыбызды жүзүнө ашырыш үчүн биринчи кезекте ушу Ноокат районунда түзүлгөн. Анда Ариет деп ат коюлган эмес, Шайыр үндөр деп ат койгонбуз. Анан 78-жылдан баштап Өзгөн районуна барып баардыгыбыз которулуп, себеби биз көпчүлүгүбүз Өзгөн районунан болгонубузга байланыштуу ошол жерлегилер демилге көтөрүшүп, ушу Өзгөн районунан анан Ариет деген топ чыкканбыз да. Анан бизди ошол учурда баягы азыркы сөз менен айтканда, орусча айтканда живой деп коет эле, баардыгыбыз жандуу ойнойт эле. Ал учурда билесиздер, баягы азыркыдай кнопка, азыркыдай Ямаха дегендер жок, компьютер дегендер жок. Баардыгын ушул барабанды барабандай, гитараны гитарадай кылып баарын ойноп, клавиштай ойноп, анан элге чыгат элек. Телевизиондуу вариантка ошол жаңыдан чыкканыбыздан эле башталган. Айрыкча мына жаңы жылдык бал маскарадтарга, жаңы жылдык шоу концерттерге чакырат эле. Анан кийин өзүбүзчө отдельный, өзүбүзчө бир атайын передачаларды уюштуруп чакырат эле. Ал учурда мындай клип деген нерсе жок эле, клип делбей эле ошол үнүбүздү биринчи жазып алып туруп, анан ошол үндүн аркасында анан кийин биз инструменттерди ойноп, ошол өзүбүздүн үнүбүз менен телевизорлорго чыгат элек. Ушул бир канча жолу фильм концерттерге тартышкан, бир канча жолу мындай атайын конкурстарга чакырышкан. Клип андай тартыла элек, бирок ошол оюбуз бар эле, ушул ырларыбызга кичине клип тартып койсок деген. Бирок баары бир биз ойлогондой клип болгон жок. Ал клип дегенди өзүңүздөр билесиздер, атайын сюжет болот, тиги болот. Биз жөн концерт сыяктуу, фильм концерт сыяктуу эле тарттырдык. Бул 2011-жылдары ушу Элтер студиясынын жардамы менен, анан оператор балдардын жардамы менен тартып, кичине элге тартуулайлы деген аракет менен тарттырганбыз.